6 майда Бишкекте улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата футбол боюнча эмгек кубогу лицейлердин арасында ойнотулду. Бишкектен 8 лицей катышып, күч сынашты. Эмгек партиясынын Ленин району боюнча бөлүмү спорттук иш-чарага чоң маани берет. Себеби анын максаты баатырларча курман болуп, ата мекенди коргогон эр азамат кыргызстандыктарга таазим этүү, жаштар арасында дени сак жашоону үндөө жана спортту пропагандалоо саналат. Ошо Рыспек Чаршымбаевич Маткабыловдун баягы колдоосу менен ошо бүгүнкү эмгек партиясынын эмгек кубогуна турнир өткөрүлдү. Ошо жаштардын арасында именно кесиптик лицейлердин окуучуларынын арасында өткөзүлдү да. Бул кубокты өткөрүүнүн бирден бир максаты бул ошо лицейдин балдары бул негизи спорт жагынан машыгуусуна кызыгуусун арттыруу, өзлөрүнүн эле кесибине, мисалы үчүн кандайдыр бир там поварлык же болбосо там монтер же болбосо куруучу деген эле кесипке болсун, булар ошол эле учурда ошо спортко дагы көңүл буруусуна биз ошо эмгек партиясы көп көңүл буруп келатабыз. Эмгек партиясынын кубогу башталгыч кесиптик орто окуу жайлар арасында өтүп, жаштар арасында футбол боюнча алдыңкылар аныкталды. 3-орун үчүн 92 менен 100 жана 1-орунга 10 менен 20 лицейлер таймашты. Оюн катуу жүрүп, күйөрмандарын кызыктуу гол киргизүүлөр менен таң калтырды. Финалдык оюндун биринчи эле таймында 10 лицейдин футболчулары улам чабуулга өтүп 4-0 эсеби менен кынтыксыз жеңишке жетишкен. Деген менен экинчи таймда 20 лицейдин балдары эсепти тептен кылып, пенальтиден алдыга оозуп чыкты. Эмгек партиясынын кубогу 20 лицейге ыйгарылып, жеңүүчүлөр деп табылды. Бүгүн турнир аябай жакшы өттү чынында, бирок кандай десем, аябай командалар да күчтүү, чынын айтканда. Акыркы, мындайча айтканда, акыркы финалдык оюн аябай бизге аябай оор келди чынында. Башында 4-0 утулат элек, андан кийин өзүбүздү тренерибиз да бизге стимул берип, силер утасыңар, силер уткансыңар деп бизге стимул берди эле. Анан биз чыктык да өзүбүздү көрсөттүк. Биз буга жерине бирди алып келгенбиз. Бул биринчи орун эмес, бул 5-чи биздин биринчи орунубуз. Биринчи очередь биздин тренерибизге рахмат, андан кийин директорубузга, мугалимдерибизге, агайларыбызга баарына рахмат. Ошол эмгек партиясына чоң рахмат бизге ушундай турнирди уюштуруп бергенине. Эмгек партиясынын Ленин району боюнча бөлүмү жаштар арасында мини футболду өнүктүрүү иш-чараларын эми жаңы конуштарда да өткөрүшмөкчү. Маалым кыла кетсек, жакында эле Эмгек партиясынын демилгеси жана колдоосу менен эмгек резерви лицейлердин базасында түзүлгөн. Жеңүүчү деп табылган 20 лицейде троллейбус айдоочу, ашпозчу, фармацевт жана чач тарач адистиктерин окутушат.